Al эми Бакара сүрөсүндөгү Аятал Курси аятынын фазилети жана сообу тууралуу айта турган болсок, бул тууралуу бир нече риваяттар келген. Мына ошол риваяттардын бири Абу Умама радыйаллаху анхудан риваят кылынат. Мына ошол хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен караа аятал курси дубара кулли салатин мактубатин лам ямнауху мин духулил жанна илля ал-маут." Ким ар бир парз намаздан кийин аятал курсини окуй турган болсо, анын бейишке кирүүсүнө тоскоолдук болбойт. Бир гана өлүм гана тоскоол болот деп мына ушул хадисте мына ушундай айтылат. Мунун мааниси аны менен бейиштин ортосун тосуп турган нерсе өлүм гана болот дегени. Кээ бир илимдүүлөр айтышат, дайыма парз намаздан кийин таштабай окуп жүрдүм дейт. Жана ошондой эле башка бир хадисте ким эгер парз намаздан кийин Аятал Курсини мына ушул аятты дайым окуп жүргөн болсо, Аллахтын кепилдигинде болору тууралуу хадис келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен караа Аятал Курси фи дубури салатил мактуба кана фи зимматиллахи ла салатил ухра." Ким ар бир 5 вакыт намаздан кийин, ар бир парз намаздан кийин Аятал Курсини окуй турган болсо, ал кийинки намазга чейин, башка бир намазга чейин Аллахтын кепилдигинде болот деп айтылат. Мына бул хадистерден билебиз, Аятал Курси мына ушул аят эң улуу жана Аллахтын таухидин далилдеген, растаган аят экендигин, фазилети улуу, сообу көп жана мусулман кишини бейишке кирүүсүнө себеп боло турган аят экендигин билип алсак болот. Аллаху а'лам бис-саваб.